12-13-14 июль күндөрү абанын температурасы кескин түрдө жогорулап, ысык аба ырайы күтүлөт. Бул тууралуу бүгүн 10 июлда өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда, абанын күндүзгү температурасы Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен областарынын өрөөндөрүндө 36 градустан 42 градуска чейин, Талас областында 39 градустан 43 градуска чейин жогорулашы мүмкүн. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги жарандарды мындай кургак жана ысык аба ырайында организмди чаңкоодон жана ысык өткөрүп алуудан сактануу үчүн күндүз ачык жерлерде көпкө жүрбөөгө чакырат. Борбор калаадагы Жусуп Абдрахманов жана Киев көчөлөрүнүн кесилишинде демөөрчүлөрдүн колдоосу менен заманбап үлгүдөгү аялдама салынууда. Бул тууралуу бүгүн 10 июлда шаардык мэриядан кабарлашты. Маалыматка ылайык аялдама туюк болот. Анда жайында салкындатуучу, кышында жылытуучу жабдык орнотулмакчы. Муну менен бирге коомдук транспорттун декоративдик маршруту, жарнак тактасы жана маалыматтык LED экран коюлмакчы. Мындан тышкары аялдамада адамдар үчүн пандус, карта, схема, интерактивдик сенсордук LED мониторлор жайгаштырылмакчы. Ошондой эле 1-Май районунун администрациясы аялдамага коопсуз шаар системасын орнотуп, бир нече метр радиуста болуп жаткан кыймылды камтыган панорамалык жана түнкү тартуу мүмкүнчүлүгү бар видео көзөмөл камераларын коюуну пландаштырууда. Өлкө башчы Садыр Жапаров бүгүн 10 июлда Монголияга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында Эрденет шаарына келди. Президенттин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, ал жакта өлкөдөгү ири тоо кен ишканаларынын биринин ишмердүүлүгү менен таанышуу пландалууда. Белгилеп кетсек, мамлекет башчысы Монголияга иш сапар менен кечээ жөнөп кеткен. Индиянын түндүк аймактарында нөшөрлөп жааган жамгырдан улам 15 адам каза тапты. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазышкан. Маалыматка караганда, алгаш жамгыр, андан соң шамалдын таасиринен Индиянын бир нече аймагында жер көчкү жүргөн. Натыйжада 15 адамдын каза болгону айтылууда. Индиянын метеорологиялык кызматынын билдирүүсүндө, Нью-Делиде 1982 жылдан бери мындай нөшөрлүү жаан катталган эмес. Ошондой эле катуу жааган жамгыр сейил бактарды, жер астындагы өтмөктөрдө, базарларды жана ооруканалардын имараттарын каптап, транспорт кыйынчылыктарын жараткан. Индиянын борбордук суу комиссиясынын билдирүүсүндө, Делидеги Ямуна дарыясындагы суунун деңгээли көтөрүлүп, 11 июлда коркунуч чегинен ашуусу күтүлүп жатканы айтылууда. Кечээ 9 июлда өткөн Өзбекстандагы кезексиз президенттик шайлоодо Шавкат Мирзиёев жеңишке жетти. Бул тууралуу коңшу өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы маалымдады. Маалыматка караганда, кезексиз өткөрүлгөн шайлоого шайлоочулардын 79,88% же 15,651,405 жаран катышкан. Жыйынтыгында шайлоочулардын 87,5% добушу менен Либерал демократиялык партиясынын лидери жана учурдагы өлкө башчы Шавкат Мирзиёев кайрадан Өзбекстандын президенти болуп шайланган. Ал эми калган талапкерлерден Адолат социалдык демократиялык партиясынан Рабохан Махмудова 4,43%, экологиялык партиянын атынан катышкан Абдушукур Хамзаев 3,74% жана Элдик демократиялык партиясынын талапкери Улукбек Иноятов 4,2% добуш алган. Каратэ-до боюнча курама команда Малайзиянын Мелака шаарында өтүп турган Азия чемпиондугуна катышат. Бул тууралуу бүгүн 10 июлда Дене тарбия жана спорт департаментинен кабарлашты. Маалыматка ылайык мелдеш 18 июлдан 23 июлга чейин болмокчу. Курама командасынын тизмеси Милана Сагымбаева, Умида Айсаева, Кымбат Тойтонова, Рафаэл Акбаров, Калыс Нурланбек уулу, Назим Нурланов. Курама команда башкы машыктыруучу Мырзабек Алиев жана улук машыктыруучу Бакыт Дүйшеевдин жетекчилиги алдында мелдешке катышышмакчы. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жегирди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз стаканса чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.